Жайыма менин урмат сыйымы көрүүгө жакын калды булар. Даярдан дейт экен. Бу дегени уламалар ушул хадистерге карап айтат. Рамазан айында жанантип 3-кө бөлдү. Аввалуху рахма. Авалкы 10 күнү райым, Алланын райымы. Ва аусатуху магфира. Ортоңкусу Алланын кечирими. Ва ахируху итқум минан нар. Акыркысы тозуктун бошотулуу dedi. Рамазан айында өлгөн адамга кечирим болот. Авалкы 10 күнүндө өлсө Алланын райымы, ортосунда өлсө Алланын кечирими, акырында өлсө Алланын тозогунан бошотулат деп. Алла Таала жаннатты даяр бол деп атат. Орозодо жаннат даярдан турат экен. Алланын пенделерин күтүп даярданат экен. وأما الخامسة بيشنسي وصف فإنه إذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعا. Eğer Ramazan ayının akırkı tünü olsa deydi, ay бүтүп атканда, akırkı tüngө tuş kelgende, alardın barısının күнөөсү кечирилет деп айтты. Орозо кармаган адамдардын Ramazan ayında barısının akırkı күндө күнөөсү кечирилет dedi. قال رجل من القوم Elin arasından Peygamberimizin bu sözünü uqqandan biri aytıp kaldı. Ahiye leyletul qadr. Ya Resulallah, bu siz ahırkı tün degende şu Kadir tünde aytıp atasız mı dedi. Kadir tünde bardığın күнөөсү keçirilevi dediler. Fekale la. Jo, bu Kadir tünde aytkan jokmun dedi. Kadir tün sebebi ahırkı 10 günlüktün içinde de. Ahırkı gün emes. Peygamberimiz fekale la. Alam tara ilal ummari ya'malun. Көрбөйсүң дейт, кадыр түндөн кийин деле адамдар амал кылып атпайбы, орозо тутуп атпайбы. Демек алардын амалы бүтө элек. Fa iza faragu min a'malihim waffu ujurahum. Эгер алар амалдарын толук бүтүрүп орозо этегине чыкса, алар соопторун толугу менен алат деди. Күнөөлөрү кечирилет деди. Рамазан айынын жакшылыгы, Рамазан айынын берекеси азыр айтылгандай түгөнгүз. Чексиз. Себеп Кудайдын райымы, Кудайдын кудурети, Кудайдын берекеси, Кудайдын кечирими өзү чексиз да. Анан ал ушулай да болуп атпайбы?